Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына таянсак, дүйнөдө спирт ичимдигинен жапа чеккендердин саны 140 миллион адамга жакын. Кыргызстанда 33 миң. Чакан кыргыз эли үчүн бул сан азбы же көппү? Өзүңүз анализ жүргүзүп көрүңүз. Алкоголик болуш үчүн не обязательно 10 жыл, 20 жыл ичиш керек экен. 2 жылдын ичинде эле ушул даражага жетип калса болот экен. Особенно аял кишилер. Кудайыма миң мерте шүгүр, ушул программа өнүккөнүнө. Ысымы өзгөртүлүп берилген каарманыбыз Алтынбек 25 жыл ичимдиктен көз каранды болду. Акыркы 3 жылдан бери анонимдүү аракечтердин клубу менен иштешип, жаман адаттан алыстады. Мен өзүмдүн көп ичип атканын байкаган эмесмин да. Муну ата-энем айтчы, бир туугандарым айтчы, аялым айтчы, досторум деле айтып калчы. Ооба, бул жака келгенден бери жашоом көп кыйла эле өзгөрүлдү. Себеп дегенде мурдагы мындай айтканда собутыльниктер өстөрү эле жок болуп кетти. Себеби аларга мен кызыгым, мага алардын кызыгы жок болуп калды да. Себеби мурда ичкилик үчүн эле жолугучук да. Ичкилик жок болуп калгандан кийин алар менен уже жолугуштун деле кереги жок болуп калды. Азыр бул коомдон мен жаңы досторду таптым. Ошолор менен көбүрөөк общаться этип, себеп дегенде биздин кызыкчылыгыбыз бир. Аталган уюмдун 183 өлкөдө өкүлчүлүгү бар. Алар 3 миллиондон ашык атуулдар менен иш алып барат. Ал эми Бишкек шаарында негизделген уюм 7 топко бөлүнүп иш алып барып, 100дөн ашык жердештерибизге акысыз жардам беришет. Существует 12-шаговая программа. Анонимдүү аракечтердин программасы 12 кадамдан турат. Бул жерде мырзалар, айымдар бири-бирине колдоо көрсөтүшүп, өнөкөт оорудан арылууга жардам беришет. 12 шагов, то есть действительно 12-шаговая программа. Благодаря сообществу анонимные алкоголики я на сегодняшний день трезвый, без 2 месяцев 5 лет. И для меня это чудо, потому что когда я только пришел, я потерял вообще надежду выжить. Анонимдүү аракечтердин клубу 1935 жылы негизделген. Кыргызстанда 1996 жылы ачылган. Бул аралыкта 100дөн ашуун адам айыгып, башкаларга да жардам берүүдө. Зинат Бактиярова, Мырзабек Мамбетов, Улуттук канал, Замана студиясы.